Адамдар бир нерсе таза десе, тазалап жуулган, кири жок, чаңы жок, микроб жок, ушул халал деп түшүнөт да. Таза болгон жакшы нерсе, бирок тазанын баардыгы эле халал боло бербейт. Сен харам нерсени тазалап жууп койсоң халал болуп калбайт. Харам нерсени, аракты же чочкону тазалап жууп койсоң, шампундап жууп койсоң эле ал халал болуп калбайт. Ошон үчүн таза деген баардыгы эле халал эмес. Таза деген анын чаңы жок, кири жок деген маселе. Бирок тайып деген сөз халалдын маанасында колдонот. Ошон үчүн халал болсо, таза да болот, пайдалуу да болот. Кээде таза болушу мүмкүн. Ал физатихи баягы нерсе харам болгон болсо, анда халал болбойт. Ошон үчүн тазалык деген маселени түшүнүп алыш керек. Тазалык деген жакшы нерсе, шарият сүйөт, бирок таза деген нерсенин баары, тазалыктын баардыгы эле халал эмес. Бирдекени сен таза кылып койгон болушуң мүмкүн, бирок жегенге болбой турган нерселер болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн тазалык деген маселе жана халал деген маселенин ортосунда айырма бар. Баардыгы эле таза нерсе халал боло бербейт, бирок халалдын баардыгы иншалла таза болот.